Бишкек шаарында 16 санитардык карантиндик пост орнотулган. Анын ар биринде ички иштер, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана албетте дарыгерлер күн түндөбөй иштеп жатышат. Максат вирустун жайылышына жол бербөө. Санитардык карантиндик посттордогу иш тууралуу кабарчыбыз Салабат Эркетаеванын материалында. Қаланын чыгышы бөлігін капитан Азамат Арыков жетектеген топ көзөмөлгө алган. Номер 13 санитардык карантиндик посту анын жоопкерчилигинде. Бул жактан өткөн ар бир жарандын дене табуу менен катар өздүгүн тастыктоочу документтерин текшерүүгө алып жатышат. Саламат сактоо министрлигинин кызматкери турат. Бул саламат сактоо министрлигинин кызматкери кирип келаткан жарандардын температураны текшерип, эгер симптомдор табылса, мобилдик группаны чакырып госпиталиялоо иштери жүргүзүлөт. Андан кийин биздин генералдык штабтын өздүк курамы бул жерде Бишкек шаарына келе жаткан унаалардын жана жарандардын иш кагаздарын текшерет. Эгерде иш кагаздары талапка жооп берсе, өткөрүлөт. Бул постко бардыгы болуп 20 кызматкер тартылган. Алар ички иштер, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана албетте дарыгерлер. Бардыгынын максаты бир: калаага вирустун кирүүсүнө жол бербөө. Эгерде илдетке шектүүлөр байкалса, анда жакын канттагы ооруканага жеткирилишет. Запястье. Все проезжать. Адекватно реагировать, давать мерить температуру без проблем. Просто есть некоторые, кто возмущаются. Азыр текшерүүлөр катуу жүрүп жатат. Ага жараша аскер кызматкерлери күн түндөбөй кызматта. 10 сутка бою ушул жерде иштеп жатышууда. Ал үчүн тиешелүү шарттар каралган. 10 сутка өткөн соң адаттагыдай карантинге жиберилет. Мисалы азыркы турган смена 1 майда жумушка киргенбиз. Ошо 1 майдан бери жумушта турабыз. Эми качан алмашуу болгондо биз барып обсервацияга жатабыз. Обсервацияга жаткандан кийин ал жактан тест алынат. Тест алынгандан кийин ошол тесттин жыйынтыгы менен обсервациянын өзүнүн мөөнөттөрү бүткөндө үйгө жөнөтөбүз. Андан кийинки буйрукту күтөбүз. Буйрук берилсе, ошол буйрукка жараша иш кылабыз. Азыркы учурда ошол жакын арада сиздерден эч ким оорогон жокпу? Жакын арада 13 санитардык көзөмөлдөө пункттан эч ким оорогон жок. Номер 13 санитардык карантиндик посту эң ирилердин бири. Ал аркылуу кант жана токмокко, андан аркы аймактарга өткөндөрдүн аягы тыйылбайт. Калган 15 санитардык карантиндик постунда дагы абал ушундай. Күн түндөбөй иш тынымсыз жүрүп турат. Салабат Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Чүй облусу.